Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Айкын программасынын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Жанат Туратбеков алып барам. Бүгүн студияда өзгөчө социалдык түйүндөрдө актуалдуу маселеге айланып бараткан интернет шылуундардын капканына, тузагына түшүп, өздөрүнүн электрондук эсептеги акча каражаттарын алдатып жиберген учурлардын көп болуп жаткандыгына байланыштуу бүгүн биз студиябызга Улуттук банктын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын башкы инспектору Аксбеков Руслан Кеңешбековичти жана ошо менен катар эле Айыл банк ачык акционердик коомунун Каракол филиалындагы директорунун орун басары Алышбаев Рустам Бакасовичти жана ошо менен бирге Кыргызстан ачык акционердик коомунун Каракол филиалындагы директору Солпуева Айгүл Дүйшөнкуловнаны чакырып отурабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Бүгүн жогоруда айтылгандай эле биздин ушу облусубуздун аймагында сиздердин баягы электрондук эсебиңиздерди колдонгон колдонуучулар ушу интернет шылуундардын тузагына түшүп калбастыгы боюнча элге кеңири так коргонуунун чаралары жөнүндө сөз кылып берсек абдан туура болот. Себептен бул учурдун бүгүнкү күндөгү талабына да айланып баратат десек болот. Анан алгач суроону Улуттук банктын өкүлү катары Руслан Кеңешбекович, ушул биздин облусубуздун аймагындагы банк тутумдарынын бүгүнкү кызмат көрсөтүүлөрүн колдонгон колдонуучулар эмне себептен ушу көбүн эсе шылуундардын тузагына түшүп алданып калып атат? Демек, бул банк тутумдарынын колдонуучуларга болгон баягы түшүндүрүштери болобу, жеткиликтүү болбой жаткандыгынан эмеспи? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң биринчиден Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы азыркы күндө заманбап технологияларды колдонуу менен финансылык алдамчылыкка баруу учурлары көбөйүп келатканын билдирип келебиз. Санариптик технологиянын өнүгүшү менен бүгүнкү күндө ошо алдамчылардын дагы жарандарыбызды алдамчыларга кабылып калган учурлар дагы көп болуп атат. Анан област аймагында бүгүнкү күндө дуушар болуп калган жарандар эмне себептен болгону эң биринчиден бул баягы жеке маалыматты жарандарыбыз өздөрүнүн жеке маалыматтарын берип койгондугунан болуп атат да. Шылуундарга жеке маалыматты бербешибиз. Жеке маалыматтарга эмнелер кирет? Жанагы картанын номерлери, СМС аркылуу келген пин коддор, социалдык тармактардан келген белгисиз шилтемелерге кирип, ошол жактан анан алдамчылар өздөрүнүн баягы схемалары менен пайдаланып, жарандардын акча каражаттарын которуп кетип атат да бүгүнкү күндө. Улуттук банк тарабынан алдын алуу максатында коммерциялык банктар менен биргеликте элдерге маалымат берүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Алардын катарында ар бир коммерциялык банктарда маалымат такчалары бар. Маалымат такчаларында шылуундардан, алдамчылардан сактануу жолдорунун тартиптери көргөзүлгөн. Андан сырткары социалдык тармактарга чыгарып атабыз маалыматтарды, кандай учурда өздүн коргоп калуу керектиги экендиги тууралуу. Негизинен бул өзгөчө кооптуу жагдайга айланып барып жатканы бүгүн жалган эмес. Мен ушу кийинки суроону Айгүл Дүйшөнкуловна сизге бергим келип турат. Жогоруда Улуттук банктын өкүлү баса белгилеп айтып өтүп атпайбы? Мисалы биздин ушу сиздердин колдонуучулар, сиздердин кызматты колдонуучуларга маалыматтын өзүнүн жеке анонимдүү сактала турган маалыматтарды жанагындай ар кандай шылуундардын колдонуу методикасына байланыштуу алданып калып аткандыгын айтып атпайбы? Ушул боюнча сиздер мисалы Кыргызстан ачык акционердик коому өздөрүнүн колдонуучуларын коргоого багытталган кандайдыр бир иш-чаралары барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Акыркы кезде азыркы учурда чындыгында цифровизация өнүгүп атпайбы? Заманбап болгондуктан мошенниктердин заманы болуп, аябай элдерди алдап жатышат да чындыгында. Эмне себептен эң биринчи учурда биздин жарандарыбыз өздөрү өзүнүн маалыматтарын соцсеттерге кенен ачык таштап коюшат да. Мисалы үчүн азыр баардыгыбыз эле Instagram, Facebook, TikTok, Telegram деген жактарга өзүбүздүн маалыматтарыбыз, өзүбүз жөнүндө маалыматтарды калтырып кетебиз. Каякта иштейбиз, канча балабыз бар, телефонубузду, адресибизге чейин айрымдарыбыз киргизебиз да. Көпчүлүк учурда жарандар, биздин кардарлар таң калып сурашат да, каяктан биздин данныйларды алып атышат. Мошенниктер балким бул банктын кызматкерлери дагы өзлөрү катышып атат, базаларды берип коет деген
суроолор да. Ар бир эле бул жакта биздин кесиптештерибиз отурат. Банкта эч кандай маалыматтарды биз сыртка чыгарбайбыз, бербейбиз дагы эч кимге. Маалыматтар бизде конфиденциалдуу түрдө жашыруун сакталат. Бул ушул именно биздин жарандар социалдык тармактарда сак болуш керек, сергек болуш керек, гигиенаны сакташ керек да. Гигиена деген сөз текшерилбеген шилтемелерге кирбеш керек. Ошол жака киргенде жана вирусный ссылкалар болот да, ошол жака кирип кеткенде баардык силердин данныйларыңарды, ошол группанын ичинде сенин өзүңдүн досторуңду, туугандарыңдын баардыгын данныйын алат да, ошол аркылуу алар иштеп баштайт да. Ошол себептен эң биринчи учурда жарандар өзүлөрү сак болуш керек, эң биринчи учурда. Экинчи учурда вот азыр соц тармактарда массалык маалымат каражаттарында көрсөңүздөр белгилүү адамдарды, биздин президентибизди, ажыбызды колдонуп даже тез аранын ичинде, кыска мөөнөттүн ичинде чоң кирешеге ээ болосуздар деген инвестициялык чакыруулар дагы болуп атат да. Мбанк популярдуу болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө бизде 7 миллиондон ашык көчүрүү болду Мбанкты. Азыркы күндө 2 миллион 400 миңден ашуун активдүү клиенттерибиз бар биздин. Ошондуктан Мбанктын популярдуулугун пайдаланышып, биздин жетекчилерибиздин да сүрөттөрүн, образдарын алышып, колдонушуп, биздин Мбанктын официалдуу логотиптерин пайдаланышып, инвестиция кылууга жарандарды чакырып жатышат. Акча салыңыздар, кыска мөөнөттүн ичинде сиз чоң кирешеге ээ болосуздар депчи. Ошондуктан биздин жарандар өздөрү сак болуш керек. Шылуундуктун, алдамчылыктын биринчи белгиси кыска мөөнөттүн ичинде чоң кирешени сунуштоо. Бул алдамчылыктын эң негизги биринчи белгиси. Анткени оңой акча болбойт. Оңой акча болбойт. Ошондуктан биздин жарандар, кардарлар ошого көңүл бөлүп, ошондой сайттарга, ошондой чакырыктарга кирбеш керек, ишенбеш керек. Эгер ишенип калган болсо, анда биздин официалдуу сайтыбыз бар. Ошол сайтка кириш керек. Же болбосо 3333 биздин телефонубуз бар. Ошол жака дагы кайрылып, Мбанктын ишкердүүлүгү жөнүндө ишенимдүү маалыматтарды алса болот. Рахмат. Менде жанакы кандай иштерди алып барып жатат дегенге суроо бердиңиз го. Ошого жараша мындай деп айткым келет. Биздин Мбанк азыркы күндө улуттук банктын кызматкерлери менен жана мамлекетте милиция кызматкерлери менен биргелешип роликтерди тартып соц тармактарга жайылтууда. Ал жакта ар кандай кыска маңыздагы видео роликтер тартылат. Ошондой видео роликтерди таратып келебиз. Андан сырткары биздин өзүбүздүн Мбанк тиркемесине киргенде осторожно мошенники сыяктуу маалыматтар турат. Андан кийин улгайып бараткан биздин жарандарыбыз көбүрөөк алданып калып атат, жаш балдар алданып калып атат. Ошол себептен аларга дагы иш-чараларды жүргүзүп келет. сиздин жолуңуздан менде дагы бир жакшы бир суроо пайда болуп атат да. Демек, баягы өзүңүз айткандай, кыска убакыттын ичинде көп каражаттын нээси болуп калышы мүмкүн деген бул чакырыктар баягы адамдарды алданууга шыктандырып атат да. Бүгүнкү биздин темабыздын негизги өзөгү дагы дал ушул шылуундар, алдамчы дейбизби, жарандарыбызды өзүнүн банк кызматкери же болбосо кайсы бир мамлекеттик мекеменин кызматкери катары тааныштырып, анан сиз айтып өткөндөй жанагы социалдык түйүндөгү өздүгү тууралуу анкетасын карап алып, анан ошого жараша тузакка салып атышат да. Дегеним, бүгүнкү күндө Мбанк 250 миң сомго чейинки акча каражатты онлайн түрүндө берүүгө мүмкүнчүлүгүңөр болуп берип атасыздар. Бүгүнкү күндө ушул багытта дагы балким катачылыктар кетип, ошонун негизинде онлайн баягы тиркемеси аркылуу кредит беребиз дегенден дагы чоң катачылыктар, чекиттер кетпейлеби? Сурооңуз эң туура жана актуалдуу. Бүгүнкү күндө бизде көп кардарлар азыр даже биздин сайттарыбызда жазып кетип атышат, комментарий калтырышат го. Ошол жакта онлайн кредиттерди бербегиле жана башка тиңдей мындай дегенчи. Онлайн кредит бул заманбаптын талабы.
заманбап талап да. Бул тескерисинче банктердин баардыгы биздин жарандарга шарт түзүп берип атат. Кыска убакыттын ичинде банкка келбестен, акча коротуп келбестен, убакыт коротпостон отуруп 5 мүнөттүн ичинде, 10 мүнөттүн ичинде насыя алуу мүмкүнчүлүгүн жарандарга сунуштап келет да. Эми сиз айтып кеткендей, онлайн кредитте чындыгында шылуундар именно ушул тарапта азыр күчтүү иштеп жатышат да, активдүү иштеп жатышат. Алар кандай кылышат? Эң биринчи сиз айтып кеткендей, биз банктын кызматкерибиз деп телефон чалуу менен клиенттин данныйын алып туруп чалып башташат. Анан сиздин атыңызда азыркы учурда насыя таризделип жатат, сиз аны жокко чыгарышыңыз керек деп айтат. Кардар чындыгында коркуп кетет да, менде кредит жок эле, анан бирөө алган атса деп. Анан мошенниктер булар психологдор да, шылуундар алар. Элдерди алдаганга таланты бар алар. Алар көндүрөт, керек болсо өзүнүн күбөлүктөрүн көрсөтөт, таза так сүйлөшөт, акылдуу сөздөрдү айтышат. Анан кардарлар ошого алданышат да. Анан алар эмне кылышат? Чалгандан кийин мен эмне кылышым керек деп суроо болот да. Анан алар айтат, биз азыр сизге жолун көрсөтүп беребиз, эмне кылыш керек экенин. Анан ошону менен сиздин насыяңызды жокко чыгарабыз да, сизде кредит болбой калат деп айтышат. Анан М-банкта WhatsAppка звонокко чакырышат да, WhatsApp'тан видео звонокко өткөзүшөт. WhatsApp'та эме бар, кызмат бар, демонстрация экрана деп коет да. Вот экранды, WhatsApp'тын экранын көрсөтөт. WhatsApp'тын экранын көрсөткөндөн кийин алар түздөн-түз М-банктагы тиркемеге, клиенттин экранына ээ болушат мошенниктер. Анан муну баз, тигини баз деп көрүп отуруп, чындыгында алардын айтуусу менен биздин кардардын насыясы жок эле, алардын айтканын кылып отуруп, накта кредитке ээ болуп калат, насыяга ээ болуп калат да. Ушул жерден жарандарды мен чакыра кетет элем. Жарандар, сиздер өзүңүздөр видео идентификация деп коебуз. Алыстан видео менен өзүңүздү аныктайсыз. Андан кийин сиздин телефонуңузга код келет. Ошол кодду терип ырастайсыз. Анан ошону ырастагандан кийин гана телефонго приложенияда кредит түшүп калат, насыя. Бул жактан кардардын, биздин кардардын, М-банктын кардарынын катышуусу сөзсүз болот. Кардар өзү катышып атат, өзү видео идентификациядан өтүп берип атат, сүрөткө тартып, өзүнө келген телефонду кодду басып берип атат. Эгерде ошонун баардыгын кылбастан шек санаган болсо, дароо тезинен телефонду басып өчүрүш керек да, өчүрүп туруп, биздин 3333 номерине же болбосо жакынкы арадагы биздин офистерге кайрылыш керек. Кайрылып туруп, анан аныкташ керек, чындыгында кредит барбы же кредит жокпу деп. Макул, клиент кардар алданып калды, алданып калып туруп, өзүнө кредит оформить этти мошенникчи. Эми ал акчаны приложенияга түшкөн кредитти да чыгарыш керек да, аны алып кетиш керек да. Туурабы? Азыр клиенттин кардардын приложениясында, мошенниктикинде эмес. Эми аны биздин мошенниктер биздин кардарды дагы алдайт да. Эми ушул сизде көрдүңүзбү, мына кредит болуп калды. Эми ушул кредитти биз жокко чыгарышыбыз керек. Аны биз сакталган коопсуз эсепке которушубуз керек дейт да. Анан алар коркут да, чын эле туруп калды кредит деп. Анан аны которуп бериш үчүн алар номер берет. Эмне кылабыз дейт. Бул номерге котор, бул карточкага котор дейт. Аны дагы переводту дагы биздин кардарлар өздөрү тастыктап, өздөрү басып, өзүнүн колдору менен которуп берип атышат. Жасап берип атышат. Демек, бул жакта ар бир жарандын өзүнүн жоопкерчилиги күчтүү. Ар бир жаран кайсыл кнопкага басып атат, эмнени басып атат, эмне себептен ушул акчаны ушул карточкага которуп берип атат. Ошого жооп бериш керек да, өздөрү. Чындыгында. Эгерде өздөрү сак болсо, сергек болсо, өзүнүн эсебине кылдаттык менен мамиле кылса, анда мындай мошенниктер өнүгүп кете албайт, өсө албайт. Өзүлөрү ушул мошенниктер тууралуу кабылып калган болсо, өзүнүн тегерек четине, группаларына, соцсеттерге жарыялаш керек. Мен алданып калдым, ушундай номер менен чалды, же болбосо ушинтип чалып атат. Силер дагы алданбагыла деп таратышыбыз керек да. Эгерде биз дагы мошенниктер соцсетте, социалдык тармактарды кенен кесири пайдаланып атпайбы? Ошол сыяктуу биздин жарандарыбыз дагы соц тармактарды мошенниктерди кармаш үчүн, шылуундарды кармаш үчүн жайылтып, аракет кылып иштешибиз керек да.
ошондо гана биз мошенниктердин иштерин кыскарта алабыз, алардын жолун бууй алабыз да. Демек сиздин айтканыңыз боюнча баягы ар бир кардар колдонуучу өздөрүнүн жеке катышуусунда шылымдардын тузагына туш болуп калып атат. Азыр кийинки суроону мен ушу Рустам Баказович сизге бергим келип турат. Айыл банктагы мамлекеттик банк катары ушу шылымдарга өзүнүн колдонуучуларын коргоо максатында кандай чаралар бар сиздерде? Иш аракеттер. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кесиптешим айтып кеткендей, мобилдик тиркемелер ар бир банктыкы өзүнүн коопсуздук жагынан сакталган, корголгон негизичи. Бияктан жанакындай шылымдар акчаны жөн эле алып чыгарып кете албайт. Ошондой катар чыгарып кетип атканда айтып атпайбы, жана код келет. Ошону тастыктап атканды бул кардар өзү кылып атат да. Біз ошону айтып атабыз. Сиздерге келген, жана биринчиден айтып кетели, эч качан бир да банктын өкүлү кардарга чалып, биз банктын өкүлүбүз, ушундай силердин тиркем аркылуу кредит алып атыпсыңар, же акча которуп атыпсыңар деп эч качан маалымат бербейт, жана маалымат албайт. Ошон үчүн баягы клиенттерге психологдор болуп атпайбы? Клиенттерге чалып атканда, же телефон SMS аркылуу жана коддор тастыктоо үчүн келип атканда, кардарлар ошолорду телефон аркылуу маалымат бербесе. Мына биякта кесиптешим айтып кетти, жанагы телефон аркылуу Face ID, жанагы тартып, сүрөт тартуу, жана SMS-тердин кодун айтып коюу маалыматты бул кардарлар өзү берип атат да. Ушуларды бербеуин суранат эле. Ошо бергенден кийин катары ошо акчалар которулуп кетип атат да. Ошон үчүн жана онлайн кредит алынып атат. Азыркы күндө негизи онлайн кредиттер бул заманбаптын талабы. Анткени биринчиден бул кардарларга жеңилдик, эч кандай керектүү документтер чогултпайт, банкка барып кезекке турбайт, үйүндө отуруп эле приложение аркылуу эле керектүү сумманы алат. Жана 10-15 мүнөт ичинде өзүнүн карточкасына түшүп калат. Негизи жеңил да, негизи заманбаптын талабы бул биринчиденчи. Ошону жанакындай шылымдар колдонуп атат да. Адамдардын, биздин кардарлардын ишеним ичине кирип. Бирок жанакы коргоо маселеси ошо жанакындай коддун тастыкталышы да. Коддор келип атат. Ошо коддорду кардар басып тастыктамайынча акча которулбайт, жана акча берилбейт. Муну кардар өзү тастыктап, өзү шылымдарга айтып аткан үчүн ошо акчалар берилип, анан которулуп кетип атат. Мына бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, облусубуздагы Улуттук банктагы башкармалыгыбыздын башкы инспекторунун жана Айыл банктын, аны менен катар Кыргызстан банктын өкүлдөрүнүн жогорудагы суроолор боюнча түшүндүрмөсүн уктук. Менде дагы бир үчөөңүздөргө чейин бир опурталдуу суроо болуп турат. Ар бириңиздердин жобуңуздарда дал ушул колдонуучуларыңыздар, абоненттер деп коебуз го, колдонуучулар өздөрүнүн катышуусунда шылымдардын тузагына түшүп аткандан кийин, демек жанагы карточканы банкка келип алганда ар бир жаран өзүнүн паспорту менен атайын каттоодон өтүп алып жатпайбы? Балким сиздер ушул биздин баягы маалымат жетишсиз жарандарыбыз ушу шылымдардын тузагына түшүп калбаслыгы үчүн ушу карточканы оформить этип өздүгүн тактап берип аткандан кийин кандайдыр бир жарым сааттык болобу же бир канча убакыттык болобу окутуу жүргүзүп туруп анан тапшырса балким ушул маселе чечилет беле деген өңүттө болуп турат да суроо. Негизи туура айтасыздар, бирок ар бир кардар кайрылганда, колуна карточка бергенде же жанакындай договорго кол койгондо маалымат берет банк тарабынан. Кандай комиссия алышы мүмкүн, кандай шылымдар, кандай мошенниктер акчаңарды алып кетиши мүмкүн. Ошого кандай каршылык көргөзүш үчүн, мисалы, кесиптешим айткан биздин 5511 өзүбүздүн официалдуу сайтыбыз жана ички телефонубуз бар. Эгер күмөн санап калса, кардар өзүнүн аябай күмөн санап калса, ошол номерлерге чалып туруп, картасын тоскоомго коюп койсо болот. Акча которулуп кетпеш үчүнчү. Маалыматтарды банк тарабынан жеткирип атат, жана официалдуу сайттарда да жүрүп атат буларчы. Бирок баягы шылымдар аябай психолог болгон үчүн кээ бирөөлөр даже аты жөнү менен чогуу айтып, кээ бирөөнүн тааныштары да болуп калып атат. Ошондо бай кардарлар ишенет экен да, ошолор өтүп кетип атат да. Эми ал шылымдар баягы өзүн алдай турган кардарын толук ишендириш үчүн ар кандай азыркы замандын дагы баардык ыкмаларын колдонуп жатышат да. Анан Руслан Кеңешбекович, мисалы Улуттук банк өкүлү катары сиздер ушу Улуттук банк катары балким ушу башка банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн ушундай ыкмаларга, шылымдардын капканына түшпөстүгү үчүн балким жогоруда агабыз айтып өткөндөй, мен өзүм дагы банктын кайсы бир банктын колдонуучусумун. Мен да карточканы алганда балким өзүмдүн жумуштарым менен шашып барып калышым мүмкүн. Ошо сиз айтып аткан жанагы келишимдерди ар бирин окуп чыкпастан кол коюп, колго тийген картаны алып чыгып кетебиз. Демек, бул жерде дагы баягы жарандарыбыздын
өздүгүнө керектүү боло турган маалыматты мындай бир терең анализдеп албагандыгыбыз болуп жатпайбы? Балким ушул мамлекеттик түзүм катары сиздер ушуну бир атайын эреже катары киргизип, биздин ушул банк тутумунун кызмат көрсөтүү электрондук эсебин колдонууда кандайдыр бир сөзсүз түрдө кыска мөөнөттүү болобу окутуудан өтүш керек деген сыяктуу бир эреже киргизсе болобу? Жакшы суроо болду. Бул окутуу иштери негизи ар бир банк аркылуу колдон келишинче баягы шартка жараша жүрүп келүүдө. Бул сиздин сурооңуздан улай Улуттук банк бүгүнкү күндө замандын талабына жараша ар бир мисалы бүгүнкү күндө шылуундар активдүү болуп атат. Бизге көрүнүп атат да, мисалы кайсыл жерибизден шылуундар пайдаланып кетип атат. Улуттук банктын башкармалыгы тарабынан бүгүнкү күндө банктардын жанагы эсептерди ачууда, онлайн кредиттерди берүүдө коопсуздук, жарандарыбыздын коопсуздугу боюнча иштерди азыркы замандын талабына ылайыктуу иштер жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө азыр так бул иш мындай болот деп айтуудан алысмын, бирок жакынкы арада өзгөртүүлөр киргизилет укуктук ченемдик актыларга ушуга байланыштуу баягы жарандардын коопсуздугун алдын алуу максатында. Бул иш улуттук тарабынан талапка жараша ар бир убакта өзгөртүүлөр ылайыкталып киргизилип турат да. Жанагы дагы бир жолу азыр ушудан пайдаланып айтып кетейин. Алдамчылардын жарандарыбызды ишендирүүнүн дагы бир жолу бул Улуттук банктын кызматкери болуп өздөрүн тааныштырган учурлар болуп атат. Улуттук банктын кызматкери деп, анан мынакей деп кызматтык күбөлүктөрүн дагы жанагы тиркемелер аркылуу жөнөтүп, жарандарыбызга маалымат катары айтып кетейин. Улуттук банк жарандар менен түздөн түз иш алып барбайт. Улуттук банктын кызматкерлери кызматтык күбөлүктөрүн жарандарга жөнөтүүнүн муктаждыгы жок. Иш алып барбагандан кийин жөнөтпөйт. Эгер Улуттук банктын кызматкерибиз деп жөнөтүп аткан болсо, анда ишенбеңиздер. Түздөн түз жарандар менен Улуттук банк иш алып барбайт, эсептик счетторду ачпайт. Ушундай иштер болот да. Рахмат. Азыр бир суроодон кийин сизге узаталы. Айгүл Түшүнкуловна, жана сиз сөзүңүздө ушу шылуундардын өзгөчө жарандарды ишендирүүдө ар кандай ыкмаларды колдонуп жатат, алардын өздүгүн аныктап алып, аты жөнүн айтып, фамилиясын айтып кайрылууда баягы адамдарды, кардарларыңыздарды ишендирип атат да. Ошол жарандар эми ошончолук ишенип, өзүнүн анонимдүү сакталган жанагындай коддорун берип салып аткандай, бул демек биздеги негизги көйгөй катары көрүшүбүз керек. Анан бул көйгөйдү арылууда же болбосо буга чейин ушул чылуундардын тузагына түшүп калгандар эмне чара көрүш керек, кимге кайрылыш керек? Түшүнүктүү. Эң биринчи учурда биздин кардарларыбыз түшүнүш керек да. Тиркеме бул кошелек. Биздин ар бир жараныбыздын капчыгы. Мурда бул тиркемелер, мобилдик тиркемелер чыкканга чейин биз накталай эсеп жүргүзчү элек да. Карточкасы жок, мисалы, бардык, накталай акчабызды чыгардык, кошелегибизди катып алдык. Мисалы, аны эч кимге бербей, сактап, ошондой мамиле кылчу эмес белек. Биздин өзүбүздүн капчыгыбызга аяр мамиле кылчубуз. Эми биздин мобилдик тиркемебиз, биздин карточкабыз, бул биздин капчыгыбыз. Демек биз дагы ага аяр мамиле кылышыбыз керек. Жөндөн жөн эле карточканы сүрөткө тартып бири-бирине ыргытышат да. Мисалы, акча которуп койчу десе, WhatsApp аркылуу сүрөттү тартат, карточканы полный тартып туруп жиберип коюшат. Анда карточкада бардык маалыматтар жазылуу. Клиенттин аты жөнү, карточканын номери, аркасында CVV коду, бүт бардык маалыматтар карточкада бар. Эгерде сиздердин ушул сүрөткө тартып, жоңона сиздин жаман оюңуз жок, жөн эле сүрөткө салып койдуңуз. Бирок сиз сүрөткө салып койгондо, эгерде ошол шылуундун колуна туш келип калса, ал шылуун сиздин карточкаңыз аркылуу интернет соодасын жүргүзүп коет. Интернет магазиндерге кирип, интернет покупкаларды кылып коет. Сиз даже билбей каласыз акчаңыз кантип каяктан кетип калганын. Анткени сиз өзүңүз сүрөткө салып берип коюп атпайсызбы данныйларыңыз. Биздин кардарлар интернет соода саттыгын жүргүзүп көргөндөр билишет да, кайсыл данныйлар, карточканын кайсыл маалыматтарын киргизсе, покупка өтөт да, соода өтөт. Демек, ошол карточканы биз берип койсок, соода өтүп кетет. Бул жерден дагы кардардын өзүнүн жоопкерчилиги болуп атат. Бул бир. Экинчиси, биздин банктан, сиз жана айтып кеткендей, биздин кызматкерлерибиз карточканы берип атканда кардарларга айтабыз. Эч качан пин-кодду, паролду
аркасында CVV кодду эч кимге бербеңиз деп айтабыз. Паспортуңардын паспортты сүрөткө тартып ыргытпагыла WhatsApp'тан бири-бирине деп. Анткени сиз өзүңүздүн маалыматыңызды, жеке маалыматыңызды берип атасыз соц тармактарда. Эгерде ошонун баарын туура сактаса, өзүлөрү аяр мамиле кылса, шылуундардын эмеси кыскарат, колу кыскарат, аларчы мүмкүнчүлүгү азаят. Да. Ал эми Мбанк болсо азыркы күндө биздин өзүбүздүн кардарларыбыздын банктагы маалыматтарын коргоо үчүн заманбап системаны, коргоо системаларын колдонобуз. Бул эмне? Видео идентификация, алыстан видео аркылуу сиздин паспортуңуз, биздин системада өткөн видеоңуз, анан азыркы учурда видеоңуз дал келиш керек. Эгерде ошондо дал келсе, бул биздин кардарыбыз экен деп өтөт, биринчиси. Экинчиси, эки факторлуу аутентификация деп коебуз, паролдор, электрондук почтаны дагы далилдеп өтүшөт. Үчүнчүдөн интернет покупкаларды, соода саттыктарды 3D Secure деп коебуз, азыркы тоже заманбап защита, ошол дагы колдонулат да. Бул жакта ар бир эле банк өзүнүн кардарларын коргоо максатында өзүнүн тиркемелерин жакшы сактап келет. Хакерлер бар, алар күндө атака кылышат, мисалы үчүн, бирок ар бир банк банктагы кардарлардын эсебин сакташ үчүн, маалыматтарды сакташ үчүн ар дайым иштеп келет, күчтөнтүп келет да. Рахмат. Менимче жогоруда биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы өз ара сиздерден уккан маалыматтар боюнча тыянак чыгарат болуш керек деген ойдобуз. Себеп дегенде бүгүн ушу шылуундардын тузагына түшпөш үчүн сиздердин колдонуучулар кайсы жолдорго барбастыгы тууралуу, кандай иш аракеттерге барбастыгы тууралуу маалыматтар айтылып атат. Анан ушу бүгүнкү берүүбүздүн жыйынтыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу биздин улуттук банкыбыздын жана банк кызматкерлеринин өкүлдөрүнө кыскача сөз берип койгубуз келип атат. Себеп дегенде ушу биздин облусубуздун аймагындагы ар бир жараныбыз жогоруда белгиленгендей өзүнүн электрондук капчыгындагы акчаларын, мээнетин эч качан эч кимге алдатпашы керек. Муну баягы кызматкер катары ошол колдонуучуларга ушундай шарт түзүп берип аткандан кийин сиздер тараптан дагы тиешелүү иш аракеттер көрсөтүлүп туруш керек деген ойдомун. Анан улуттук банк кызматынын өкүлү катары, инспектор катары Руслан Кеңешбекович, сиздин кеңешиңиз? Менин кеңешим азыркы бүгүнкү теле берүүдө айтылган мисалы шылуундардын усуну менен гана чектелбейт. Мисалы ар кандай башка жолдор дагы заман өнүккөн сайын алар дагы өздөрүнө ылайыктуу башка жолдорду дагы таап чыгып атышат. Ушундай болсо эле сактанат экенбиз дегенден алысмын. Эң негизгиси жогоруда айтылган эрежелерди сактаганды суранабыз жарандарыбыздардан. Анан эгер ушундайга кабылып кала турган болсо, анда түздөн түз эң биринчи кезекте эле банк, кайсыл банктан эсеп ачылган болсо, кайсыл банктын картасы болсо, түздөн түз банкка кайрылууну сунуштайбыз жана укук коргоо кызматкерлерине биринчи кезекте кайрылуу зарыл болот. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана студиябызга келген банк кызматкерлерине, банктык өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин берген маалыматыңыздар менен колдонуучулар, жалпы облусубуздун тургундары мындан ары шылуундардын тузагына түшпөс үчүн аракет кылат болушу керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.